Египетке кандай барсам болот? Жарык ылдамдыгы менен жолго чыкпаганда мени сен төө менен ушул жерден тигил жерге жеткизе албайт элең. Ооя, Челеби. Эмнеге төө? Сен деген бейлек экениңди унутуп калдыңбы? Учсаң болот. Учуу деген азыр кеп эмес. Жарык ылдамдыгы деп жатабыз. Параллель арасындагы өтүү деп айтуудабыз. 360 күн. Илегилек. Булар бул жерде эмне кылып жатышат? Булар египеттик окумуштуулар. Дагы бир нерсенин артынан жүрүшөт го, жаны тынбай. Мархаба. Сен сура электи айтайын. Египет тилинде саламатсызбы дедим. Мархаба. Сөзсүз түрдө дагы бир нерселерди эсептеп жатасыздар. Туурабы? Бир жылда канча күн бар экенин тапканга аракет кылып жатабыз. Демек, алгач сиз эсептеп чыктыңыз. Башкалар мындай нерселер үчүн убакыт коротот беле. Ай, 360 күндөн бери ушул жерде отурасыздарбы? Ооба, бирок аз эле калды. Жакында жер шары күндө айланып бүтүп калат. Ооба, Челеби. Эмне, чындап эле күтөсүңбү? Ооба, албетте күтөм. Учурдан пайдаланып, Нил дарыясы тууралуу бир нерселерди жазам. Ооба, 365 күн. Бир жылда туура 365 күн. 5 сааттай кем эсептештик. Бирок биринчи сыноо үчүн абдан жакшы деп айтсак болот. Эми анчалык эч нерсе эмес. Калганын башкалары толуктап койсун. Кечиресиздер. Сиздерге бир суроом бар эле. Китебимде Нил дарыясына дагы орун берип, анын узундугун да жазгым келип жатат. Сиздер албетте аны ченеген болушуңуздар керек. Ишене албай турам. Ченеген жокпуз деп айтпаңыздар. Лейлек, бул маалымат жок болсо болбойт. Эмне деген турасың? Ойлогонумдай бир нерсени жасайм деби? Бул ишти дароо токтотушум керек. Болбосо айлап жылдап ушул жерде күтүп отура берем. Күтүп тур мени, илегилек. Бир кулач болгон Нил дарыясын бат эле ченеп келе калам. Челеби, сенин ушул изилдөө иштериң чын эле мактоого татыктуу. Бирок жетишибиз керек. Лейлек, бул каяктагы темир өлкө? Нил дарыясында муштай сүзүп бараттым эле. Эмнеге бул жака алып келдиң? Сенин айыңан изилдөөлөрүм дагы жарым калды. Бир ишти жарым жартылай таштап койгонду өтө жаман көрөм. Изилдөөлөрүңдү балталагым келген эмес. Бирок сен сыяктуу же египеттиктер сыяктуу сабырдуу эмесмин. Ал жагы көрүнүп турат. А бул үстүбүздөгү кийимдер эмнеси? Бул кайсы жер? Баары тең күйбөгөн кездемеден тигилген кийимдер. Кандайча? Эми мындай. Эй, эмне кылып жатасың?
от менен ойнобойт дегенди уккан эмес белең? Ракета даяр болсо, жарым саат ичинде учуруу процессин аткарабыз. Жарайт. Карета дейби? Карета эмес, ракета. Ракета деген эми робот сыяктуу нерсе. Чындап эле эч нерсе түшүнгөн жокмун. Бул деген космостук аппарат. Аны асманга учурушат. Алганча бир убакыт космосто калып, байкоо жүргүзөт. Так эле сен сыяктуу маалыматтарды жаздырат. Өтө кызыктуу экен. Илек, сенден бир нерсе сурайм. Бул жерден космосту көрсөтчү. Лейлик, эмнеге күлүп жатасың? Космос деген дүйнөдөн тышкары. Ошол үчүн күлүп атам. Көрдүңбү бул жакты? Эй, экөөңөр батырагал жерден алыстагыла. Жолдоштор, учуруу кнопкасынын үстүндө бир киши менен бир илек бар. Мен илек деп айттымбы? Экрандан сиз дагы көрсөңүздөр болот. Эми кеч болуп калды. Учуруу башталды. Ракета космоско бир киши жана бир лейлек менен учуп жатат. Балким чындыгында жакшы нерседир. Дайым эле маймыл учургандан тажап кеттим эле. Лейлек да өзгөртүү киргизсин. Лейлик, эмне болот? Биз дагы космоско бара жатабызбы? Ооба челеби. Деги башка эмне каалайсың? Бекер космоско учуп баратабыз. Жакында космос туризми башталып калса, билет таппай кыйналабыз. Олуя челеби, кандай көрүнүп турам? Илек, ким келечек албай жатасың? Бул жерде сен, мен жана бул корабльден башка эч нерсе жокко. Билбейм. Деги сен сезип жатасыңбы? Мойнума алайын. Албетте сезип жатам. Сен сыяктуу өтө жогору эмес. Бирок мен билген нерселер да бар. Бир аздан кийин NASA ТВ каналы аркылуу түз эфирге чыгып, элдерге маалымат берем. Эмне? Барыңыздарга космостон салам айтам. Бул жерде аба ырайы абдан жакшы. Азырынча таң калаарлык эч нерсе жок. Сиздер билген эле космос. Ай, кечиресиздер. Бирок сиздер космос тууралуу азырынча өтө көп маалыматка эмессиз да. Бир киши бар. Мен дагы маймылдан кийин космоско лейлекти учура баштадыбы деп ойлоп жаттым эле. О, бул киши атактуу Олуя Челеби эмеспи? Барыңыздарга чоң салам. Бул жер чындыгында абдан кызыктуу экен. Жер үстүндө канчалаган жерди көрдүм. Бирок мындай жерди эч жерден көргөн эмесмин. Учу кыйры жок миңдеген планеталар бар. Кандай болсо да бир арга таап бул жака көчүп келиш керек. Изилдөөлөрүмдү мындан ары уланта берем. Челеби, көрүүчүлөрдү өтө эле тажатып жибересиң. Мына, көрдүңбү, рейтингибиз дагы түшүп калды. Ошондуктан азыр космос ырын ырдайбыз. Адам жана лейлек космос эмне кылышат, акыл оюнунун суроосу. Лейлек ичип жейт, уйкудан кечикпейт. Олуя Челеби саякаттай дайыма, көргөндөрүн чимелеп жаза жүрөт жанына.
саякатнама кетерин тартуулайм деп барына, пираттарга саттырбай, алардын ишин жактырбай. Адам жана лейлек космос элне кылышар. Акыл оюнунун суроосу. Апа, карасаңыз өтө кызыктуу лейлек экен. Мага дагы лейлек алып бергилечи. Уулум, лейлекти үйгө багууга болбойт. Мага эмне? Алып бергиле дедимби? Алып бергиле. Оюнунун суроосу. Ким 12ден тийгизсе, ошол өлкөгө кетебиз. Сүйлөштүкпү? Сүйлөштүк.